Ушу маселе боюнча 291 боюнча иш алып барылды. Күнүгө маалымат берилди. Мына марттын аяга чейин 300-700 делтасы бар. Мен ойлойм бул эгерде куртундар кире турган болсо ага чейин 10-дан 20-дан түшө берет да туурабы? Марттын аяга чейин ушу айткан цифраны бересиңер. Анан дагы айтайын. Эмне үчүн биз азыртыдан кылып атасыңар? Мен эми карап атабыз, биз эми тактап атабыз, анда сөзүңөр болбосун эми. Буга чейин комиссиялар бар, комиссия карап атканын бар жогунчу. Анан жана атакыл азыр эми карап атабыз. Эртең бул токтомой илесе же болсо мыйзамдаштырга жатабы жатпайбы биз билбейбиз деп аткан, бул туура эмес айтып коюм. Ошондон Дания Торгазиевич, сиз да башка иштериңизди аз айтыңыз, жанагындай чыгарган рейдтериңизди токтотуңуз. Да мына мен заниматься этип, анан аягында чыгарылат. Айтыма, күнүгө маалымат берген боюнча. Себеби билесиңер, мен өткөндө ошол жерде турганда президентке биз убада бергенбиз, биринчи кварталга бүтүрөбүз деп. Мына биринчи кварталга канча бере атасыңар азыр? Жарымдан бере албай жатасыңар азыр. Ошондон акимдер силерден колго алып, орун басарлар менен эле таштап койбостон ошолор жоопкерчилик тартат деп анда болбойт. Мына бул боюнча эртең сөгүш бере турган болсо, мага берет. Силерге акимдерге берет, айтып коеюн. Ошондон дан айтам, дан кандай көйгөй бар мына. Айткыла, азыр комиссия түзүлүптүр министр кабинетинде азыр. Эгерде көйгөйлөр болсо, сунуштарды бергиле алырдан. Анан алырдан чечилгенден кийин дан анан мындай көйгөй бар экен деп отуруп алабыз эле келипчи. Мен айтып коеюн, ошол жарлык чыгып 291-токтом 22-жылдын апрелинде чыкты. Майда чыкты. 31-майда чыкты. Мына ошондон бери биздин жасаган жумушубуз мындай экен. Неге отурдуңар? Ошондо баарыбыз билебиз, баардан коркуп отурбасыңар. Биз азыр муну мыйзамдаштырып берсек, эртең биз жоопкерчиликке тартылып кетебиз депчи. Ошонун кесепетинен кеч баштадыңар. Айтып коеюн, президенттин кандай жарлыгы чыккандан кийин чыкпасын, биз аны аткарууга милдеттибиз. Бардыгыбыз. Анан жок, мен аткара албайм дей турган болсо, анда жумушту бошотуп берилди, ордуңарга башка келет, аткара турган адам келип иштейт. Ана Данияр Торгазиев сизге тапшырма. Сиз эми орун басарлар менен иштеп аткансыз, эми акимдер азыр үстүктөрүнө айтышып атат, азыр булар деле жакшы мындай көңүл бурбай жатат бул маселе боюнчачы. Сиз кайрадан эртең өзүңүз колго алып туруп, толугу менен мага айтасыздар. Ушул мыйзамсыз басып алган жерлерди качан толугу менен мыйзамдаштырып бүтөсүңөр. Датасын айткыла, мага кийинки жума ушул маалыматты тоштуп бериңер. Чүй областынын мынакей өкүлүндө, Сокул районунун акиминде. Анан ал биринчи, экинчи дагы мен эскертип коеюн. Бир дагы баягы комиссиянын жакшы көзөмөлдөгүлө акчага кызыгып, мыйзамга туура эмес келип аткан үйлөрдү же фундаментке киргизе турган болсоңор, баардыгына жоопкерчиликке тартыласыңар. Акимдер баш болуп силер. Жер мунапсындагы жарлыктын аткарылышында акимдер кайдыгер мамиле жасап, кызыл китеп берүү кечигип жатканын облус башчысы Зедин Жамалдинов жыйында көтөрдү. Анда ар бир райондогу арыздын саны каралып, жарлыктын аткарылышындагы көйгөйлөр талкууга алынды. Президенттин өкүлү жарлык чыкканына 1 жыл болсо да аймактарда иш жүрбөй жатканын сынга алып, марттын аягына чейин биринчи баскычты бүтүрүү тапшырмасын койду. Жер мунапсындагы Шалакылык, Караван жана Кара Суу райондорунда көп орун алып жатканын атады. Биринчи айтып жүрдүңөр, мына археолог бизге, археолог эле бизге келип барды кортундар алып берген болсо, биз бүтүрөбүз дедиңер да. Азыр келип чыгып атат, азыр архитектурага такалып атат мынакей. Эмне үчүн ошонун башында айтпайсыңар ушундай маселелерди? Жанда болгон эмес бул Дания Торгазиев. Туурабы? Өткөндө айтпады, барды келгенде эле өткөндө дагы баягы
Айыл шаруа министрлиги келгенде деле ошондой сөз болбоду. Бир эле археолог болсо бизге болду, калганыбызды бүтүрөбүз депчи. Ошол жерде акча каражаттарды айтылды. Себеби өзүңүздөр көрдүңүз да, бул жерде азыр мыйзамсыз курулган үйлөр, анан мыйзамсыз курулган фундаменттер боюнча эле сөз болуп атат азыр. Биз ошо боюнча алганда эле азыр жана айткан 16199 чыкты да. Эми ошонун ичинен жана мен жогоруда айтып кеттим, соттошкондор бар, сотто кылмыш иши козголгон иштер бар, же болсо жанагы лептин астында курулуп калган үйлөр, кызыл сызыкка чыгып кеткен үйлөр бар. Ошондой мыйзамсыз курулган үйлөргө бул мыйзамдаштырылбайт экен. Бирок экинчи этапта ошол үйлөргө дагы ошол кантип ошол көйгөйлөрдү чечсе болот. Эгер чечиле турган болсо, демек аларды дагы чечкенге ушундай тапшырма берилип атат. Бүгүнкү күндө Ош облусунда 16199 мыйзамсыз курулуш аныкталган. Анын ичинде соттошкон, кылмыш иштери козголгон фактылар боюнча турак жайлар мыйзамдаштырылбай турганы эскертилди. Ал эми жер мунапсындагы арыздар Араван районунда 1225, Алай районунда 309, Кара Суу районунда 3775, Каракулжа районунда 629, Өзгөн районунда 928, Ноокат районунда 4996 болсо, Чоң Улай районунда 128 мыйзамсыз жерге мунапыс берүү каралууда. Облус башчысы марттын аягына чейин жалпы 2700 жаранга мамлекеттик актыны берүүнү талап кылды. Аныктап чыкканбыз, баягы курулуп кеткен үйлөр жана фундаменттер. Ошонун алкагында 4919 выявлять этип аныкталган. Бүгүнкү күндө биз 1255 арызды карап бүттүк. Арыздар келип түшкөндө. Эми мындай болуп атпайбы? Арызды келгенде баягы ушул 291 менен киргизбейин дегендер да болот. Баягы пустой жерлерди эле чеккелеп берип болгондар да болот, арызды келип. Эпте өтүп кетсе экен, мындай болуп кетсе экен дегендер да болот да. Эми анын тең биз жерине барып аныктап, комиссионно жерине барып аныктап чыгып, ошол пустой жерлердин баарын жокко чыгарып атабыз да. Бул эми кирбейт деп. Жер мунапсындагы жарылыкты пайдаланып, айыл чарба жерлерине турак жай салып жаткан учурлар көп катталганы жыйында ачыкталды. Аны менен бирге эле жер саткан эшелондар пайда болуп, комиссияга акча сунуштап жаткандар көп экенин облус башчысынын биринчи орун басары билдирди. Бул мыйзамсыз иш Араванда катталып, 13 гектар сулуу жерди мунапыска кошуу аракети болгонун кошумчалады. Башка мыйзамга туура келбеген, ошол 201 токтомдогу эрежеге туура келбеген жерлерди арасына кошпогула. Бул ошол 13 гектар жер, бул Араван районунун Нурабат айыл өкмөтүндөгү сугат жер. Жанынан канал өтөт. Бул айылдагы чоң трассанын жээгиндеги жер, айыл чарба багытына жарактуу жер толугу менен. Ошол жерди дагы ушу 291 менен кошуп, тиги жарандарга мурда чыгып калган токтомдору бар. Ошо токтомдордун негизинде беребиз деген аракеттер болуп атат. Бүгүнкү күнгө чейин Жаныкулов ошол жерди бердирбей жатат. Тиги уруксат бериш керек, биз чеги жок калдык, башка жок калдык деп ортодо бир оюндарды уюштуруу аракет болуп атат. Биз бул жерди бербейбиз. Мен дагы бир жолу айтам ачык эле. Жер мунапысынын алкагында өлкө боюнча 142337 тилке, башкача айтканда 29872 гектар жер трансформация болору каралган. Кыргызстан боюнча миңдеген гектар жер кагаз бетинде айдоо аянты катары көрсөтүлгөнү менен иш жүзүндө там салынып, ондогон жаңы конуштар пайда болгон. Алардын көбүн жарандар 2010 жылы бийлик алмашуудан кийинки башаламандык учурунда басып алып, кийин ар кимге сатып жиберишкен. Жер мунапысын жүргүзүүдө тоскоолдук болуп жаткан 27 пункту дагы алынып салынган. Бул жарлыктын аткарылышын көзөмөлгө албаган үчүн буга чейин Чүй облусунун башчысы жана Сокулуктун акими кызматтан алынган. Абдумалик Базарбаев, Исхак Туратбеков, Ош ТВ.